Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин айыл аралап долбоорубуз дал ушул Талас облусундагы Жонарык айылына келип жетти. Кандайсың? Жакшы өзүңүз. Кандай жүрөсүң? Атың ким? Атым Алмаз. Атың Алмаз, Алмаз, бизге ушул айыл жөнүндө айтып бере турган адам керек эле. Бул жерденчи? Кимден? Жонарык айылы. Бул жерде ырчылардан бар. Анан кайрымдуулук фонд менен иштеген Азамат байке бар. Атасы Молдоке. Үйүнө жакын турсуздар. Берде үйү. Биз ошол жерге келип калдык, Рахмат. Сен кайсы жакка кетип атасың? Мен бастырып келген атты. Атты бастырып, атты чабасыңбы? Жок, бастырып келген. Жөн эле бастырып келесиңби? Канча жерге чейин бастырасың? Жакка барып. Жөн эле бастырып келе бересиңби? Бул атты негизи улакка же дагы бир нерсеге чабылабы же жөн эле карайсыңарбы? Чабылат. Чабылат, Ким чабат? Атым чабат. Атаң чабат, Сенчи? Мен чаптым. Канчанчы класссың? 5-нчи класстасың, жакшы. Рахмат, Алмаз. Мейли. Өзүңүздөр көргөндөй, биз азыр Алмаз аттуу кичинекей баладан сурадык. Дал ушул айыл жөнүндө кимден маалымат алсак болот деп. Анан биз билген, сиздер да тааныган, бир нече жылдан бери кайрымдуулук иштер менен алек болуп жүргөн Азамат Байматов агабыз ушул жерде жашайт. Ошого барсаңыздар, атасы дагы молдо деп айтып берди. Биз келип калдык. Бизге ушул үйдү көрсөтүп берди. Биз ошол Азамат Байматов агабыздын азыр үйүнө келдик. Бул көчө Жуманалуу уулу Кулан аттындагы көчө экен. Ишиги жабык турат. Саңасызбы? Кандайсыз? Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандайсыңар? Биз ушул айылды аралап жүргөнбүз. Бизде айыл аралап деген долбоор бул. Анан айылга келип бир жаш баладан сурасак, кимден ушул айыл жөнүндө маалымат алсак болот десек, бизден толтура ырчылар чыккан, анан кайрымдуулук менен алектенген ушул жерде Азамат байке жашайт. Үйүнө жакын турасыңар деди. Анан келип калдык. Келгиле, конок болуп. Жакшы. Бул кыздарыңызбы? Ооба, бул кыздарыбыз. Келгиле. Жакшы. Кандай жүрөсүз анан? Жакшы, Кудайга шүгүр буюрса. Күздө Жакшы, күрөшүп биз айылга келип калганга жакшы болуптур, өтө кубанычтамын. Күздө күрөшүп атасызбы? Ооба, күрөш, күркүрөгөн күздө күрөшүп, тала иштери менен, айылда иштери менен азыр болчубуз. Бактар дагы мөмө жемиш жыйналды. Жыйналып, азыр буюрса. Жакшы. Жакшы. Азыр эмне кылып атасыз? Эмне жумуш кылып атат элеңиз биз келгенде? Биз азыр мына үйдө нары бери тегерек чекени ырастап, тазалап, мына чөптөрдү чапмай. Жаңа эле бул эме менен чөп неме кылып аткам. Чооруп атасыз. Чөптөрдү ороп, тегерек чекеге, үйгө мындай бир кам көрүү. Жакшы. Айылдагы жумуштар менен алек болуп атасыз, Буюрса. Жакшы. Бул жерде ким? Ата энеңиз, үй бүлөңүз менен? Бизде агам жашайт, улуу агамдын үйү. Мен атам менен, апам менен биз ылдый жакта мечитте турабыз. Атам ошол жакта турат. Анан бул жер биздин чоң үйүбүз да, анан улуу байкеме тапшырылган. Бул жер ошондо кандай ата конушта улуу байкеңиз? Улуу байкем. Улуу байкем турат бул жерде. Мечитте да атасы ошондо мечитте дагы кадимкидей үй салынып ошол жакта жашайт, Бул эме, мечит бул биздин айыл, чоң айыл да. Анан чоң айыл болгондуктан ошол Жамалбек Төлөбердиев деген дагы бизден аябай бир чыгаан, биздин аталарыбыздан чыккан, чоң аталарыбыздан. Анан ошол кишинин чоң бир эмеси менен айылга мечит салдырылган. 96-жылы.
1996 жыл. Анан ошондо айыл ичинен ушу биздин менин атабызды туура көрүшүп, эл баары колдоп, анан ошол жерде карап, ошол жерде эметип отура турган болуп дайындалган. Бул жерге ошондо сиз деле конок катары келип турат экенсиз да? Ооба, бери конокпуз. Үйгө келмей, агабыздын үйүндө. Жүрүңүз анда Азамат байке, бизге ошол мечитти көрсөтүңүз, кайсы инсандар дагы чыкты эле, кайсы жерде жашаган, ошолор жөнүндө бизге кеңири айтып берсеңиз. Жарайт, Кудай буйрса кызматтабыз, эми буйрса силер атайын алыстан атар жолго карап келсеңер, биз кантип кызматтабыз. Анан биринчи үйгө кирип чай-пай ичип антип чыкпайсыңар. Нан осы эме. Азыр ушул жакта. Азыр атамдар ушул жакта. Бул жак ушул айылдын бала бакчасы экен, Бала бакчасы. Бияк бала бакча. Жакшы отурасыздарбы? Сиз соолуктарыңыздар жакшыбы? Биз ушул 7 канал айыл аралап деген долбоор менен жүргөнбүз. Анан сиздердин айылда ушул мечит атактуу сизди карайт, айтып берет дешкенден келип калдык. Ушул жердеги ар бир бак теректен мечит кагыла мечитибиз 96-жылы башталып 97-жылы бүткөн ушул жерге кагыла. Анан мен кароолчу кылып келишкен берге. Анан мечит бүткөндөн кийин дагы эл батасын берип, ушу мечитти жакшылап карап бер дегенден элдин ыраазылыгы үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн ушу мечитти карап атам кагылайм ушуну. Жашап атканыбызга азыр мына 27 жылга кетти азыр ушу мечит. Экөөңүздөр тең ушул жерде бак менен ойноп күлүп жүрө беребиз ушу басып нары бери. Жакшы экен, мынакей романтика сиздерге ушул жерде. Муну арчалар кагылайм. Мына ушуну ушу мечит эметкенден кийин эле ошо жылы 98-жылы жазында алып келип туруп. Мындай көчөт болчу, кымындай көчөт болчу. Шуну алып келип бүттүк экен мына азыр. Ушу мечитти тегерете азыр 150-200ге жакын арча бар азыр. Асман тиреп, азыр асты 10 метрден ашып кетти ушу мечит. Ушул жерде жашап, ушул жерде жүрүп карадыңыздар, э? Ушул жерде жашайбыз да. Мына тамыбыз менен берди азыр. Тамды да көрсөтөм азыр. Аралап көрсөткүз бактар. Мынакей бактар. Жүрүңүз. Бул болсо жүзүм бак мынакей. Жүзүм. Жүзүм алганда, минтип алганда, муну элине ушактан эчтеке бети көрүнбөй калат мынеден. Көрдүңүздөрбү? Азыр жүзүмдөр турганына. Мынакей үстүдө бар экен. Привалтийский жүзүм бул өзү. Ар түрлүү жүзүмдөр бар кагылай. Сонун мынакей кагылай барысы. Ушунун баардыгын мынтип өзүңүз карап, мынакей. Жашап аткан тамыбыз бул мыяк. Өзүбүз жашайбыз тамда. Чарбак болсо тетинияктан бери чарбак ушу мечиттин территориясы кагылай. Багы чоң экен да, багы чоң бак бар. 1 гектардан ашык жери бар да мечиттин өзүнүн территориясы. Тиякта эски мечитибиз бар. Анан бияк болсо мынакей малар бүт мына жазыр мөмөрүп уже. Баштары. Йоо, бар турул ичинде. Мына ушундай рабат кагылай. Өзүнчө эле алия болуп калыптыр бул жер. Кагылай, Кудай буйрса ушу. Бул жак өзүнчө болуп. Мына ушул бактын жүзүмдөрү атабыз өзү тиги жактан өз колу менен үзүп алып берди. Жакшы туруңуздар.